Biz азыр жол экиге бөлүнө турган жерде турабыз. Жомоктогудай орто жерде чоң таш туруп, ошо бир сол жакка барсаң атыңды жоготосуң, оң жакка барсаң өзүңдү жоготосуң дегендей сыяктуу жолдо турабыз. Бөлүнүү болду. Ким кандай тандоо жасады, кайсы жол менен барып, кайсы жолду тандап, кайсы жашоо менен уланып кеткенин нерседе турабыз да. Эми жаңы эмес, бирок аябай күчтөнүп аткан, аябай катуу иштенип аткан жолго чыктык. Бул жол женская энергия. Анткени алыстан баштасам, биз жаңы доордун астында турабыз. Ошол доорго өтө тургандай убакыт келди. Ал женская энергия, творчество. Бул эркек аял болуп кетет деген сөз эмес. Бирок бул канча убакыттан бери бул энергия басынтып, басылып келаткан энергия болчу. Азыр ошол нерсе боштондукка, эркиндикке чыгып, адамзат именно творчество жакка өткөндөй болот да. Жакшы мамиле, жакшы ниет, жакшы байланыштар, жакшы баталар десем болот кыргызча айтканда. Ошол нерсеге өтө тургандай заман болуп келди. Бири-бирибизди сыйлаганга, бири-бирибизге жакшы мамиле жасаганга, бири-бирибизге урматтаганга убакыт келди. Бирок бул нерсени ар ким адамдын ошол развилкада турган жери, эгер ошол жакшы энергияга өтөм десе, жакшы жашоого өтөм десе, анда ошол бир жагына чыгат. Эгер ал тандоо кереги жок, мен каалагандай эскиче жашагым келет, эскиче мамиле менен көнүп калдым, үйрөндүм, ошол нерсе менен кете берем десе, ал да өз эркине. Сен туура эмес жолдо кетип баратасың, сен туура эмес иш кылып атасың дегенге азыр убакыт өттү. Анткени кулагы ачык болуп укса, угат. Кулагы жабык болсо, агрессия болуп, кайра кыйкырганга, күнөөлөгөнгө чыгат. Бирок уккандар, көргөндөр, ошол жашоосу оңолуп кетебиз. Бул күз убагы, бул акыркы күз, эски энергияда жашагандай акыркы күз. Акыркы түстөр, акыркы өңдөр, акыркы жыттар дегендей десем болот. Анткени ноябрга жаккан, ноябрдан баштап жашоо негизи көптөргө, көп адамдарга башкача болуп бөлүнүп кетет. Күтө турган нерселер шоковая терапия десем туура болот. Анткени күтүлбөгөн жерден, ойлонбогон жерден көп нерсе болушу мүмкүн. Маскалар чечилип атат. Ким кандай ичинде болсо, сыртына да ошондой нерсе чыгат. Анан баягы элеркеде мурункудай мен аябай сонуммун, мени уккула, мени баккыла, мени карагыла деген нерселер артка кетип атат. Ошо жаңы доордун жашоосу уланууда, жаңы мамиле, жаңы байланыш, жаңы түзүлүштөр, жаңы түстөр, жаңы өңдөр, ошол эле жаратылыш, ошол эле үйлөр, ошол эле адамдар, бирок жаңы байланыштар менен улантабыз.